Саламатсыздарбы? Адамдын ден соолугу үчүн мите курттардын зыяндуулугун эске албай коюуга таптакыр болбойт. Анткени мите курт ооруларынын организмге тийгизген зыяны абдан чоң. Дүйнө жүзүндө бул мите курттар абдан көп жана алар адамдын организминде көптөгөн ооруларды пайда кылышат. Мите курттар булар бардык оорулардын башаты болуп саналат. Анткени алар адамдын организминде тамактануунун гана булагы катары эмес, жашоонун жана көбөйүүнүн жагымдуу чөйрөсү катары колдонулат. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көргөзүп тургандай, республикабызда элдин чыныгы мите курт оорулары менен жабыркашы 20%дан 64%га чейин жеткен жана көпчүлүк пайызы 14 жашка чейинки балдар. Сиздер жогоруда сүрөттө көргөндөй, биздин республикада мите курттар чакыруучу аскаридоз, энтеробиоз, экинококкоз, альвеококкоз, гимнолипидоз, лямблиоз, тениоз жана тениаринхоз оорулары кездешет. Ошондуктан биз сиздерге мите курт ооруларынын зыяндуулугун айтып беребиз. Анда жакшылап угалы. Ичеги мите курттары өзгөчө жаш балдардын өсүп өнүгүүсүн кечеңдетет. Эң негизгиси организмди ууландырат. Демек, мите курт оорулары менен ооруган балдардын иммунитети түшүп, жугуштуу ооруларга бат кабылышат. Окууга көңүлү келбей, сабактарынан артта кала башташат. Ошондон кийин ооруган адамдын тамакка болгон табити начарлайт. Кусат, шилекей агат, ич ооруйт жана уйкусу да бузулат. Жогоруда айтылгандар менен бирдикте балдар тез чарчап, кыжырланып, кечир да болуп калышы мүмкүн. Эске тутуунун начарлашы менен ишке болгон жөндөмдүүлүк да начарлайт. Андан сырткары ичеги карындардын да иштөөсү бузулат. Мите курт ооруларын жугузуп алган адамдар оорукчан болуп көп барышат. Анткени алардын организминин жугуштуу жана жугуштуу эмес ооруларга болгон каршылыгы азайып калат. Мындай адамдарда сайылган вакциналарга иммунитет начар иштелип чыгат. Ошондуктан бала эмделгенден кийин деле ал жугуштуу оорулардан корголбойт. Адамдын организминде мите курттар көп санда болгон учурда алар жайгашкан органдарды басып, бүтөп салышат. Кээде жарып да жибериши мүмкүн. Мите курт оорулары муну менен эле бүтүп калбайт. Андан сырткары балдардын физикалык жана акыл жагынан арта калышы жана ошондой эле аллергия, аппендицит, абсцисс, гепатит, панкреатит, анемия, асфиксия, дисбактериоз, менингоэнцефалит, бронхопневмония, энурез, гипотрофия оорулары менен мүнөздөлүшү мүмкүн. Эгерде мите курт ооруларын өз учурунда таап, туура дарылабаса, өлүмгө да алып келет. Ошондуктан жогоруда Курсанбек Момунсалиевич айткандай, мите курттар бардык оорулардын башаты болот деп айтканы бекерден эмес. Демек, биз мите курт ооруларынын негизги таркалуу, жугуу себептерин жакшы билишибиз керек. Алар кайсылар? Мите курт оорулары организмге өтө чоң зыян алып келгени менен алардын жугуусу жана таркалуусу өтө эле жөнөкөй, үй шартындагы элементардык гигиеналык эрежелерди сактабагандыгы негизги себеп болот. Мисалы, Жашылча жемиштерди жуубай жегенден, Улуу тамактын алдында, иштен кийин жана дааратканадан кийин самындап жуупаган учурда, Атайын суу түтүктөрү болбогонун себебинен сууну арыктардан жана кайнатылбаган сууну колдонгондуктан Балдардагы колду, ручканы оозуна салуу туура эмес мүнөздөрүнүн калыптанышынан. Үй шартындагы дарыланбаган жаныбарлар менен балдардын тыгыз байланышта болуусунан жана идди сылап сыйпалоосунан тамактандыруу жана тегерегин тазалоо учурунда мите курт ооруларын жуктуруп алышы мүмкүн. андан сырткары калк арасында мите курт оорулардын организмге тийгизген зыяндуулугу жөнүндө түшүнүктүн аз экендиги, жугуу жана алардын алдын алуу себептерин билбегендиги жана ошондой эле элдин социалдык жашоо шартынын төмөндүгү мите курттардын түздөн түз таралуусуна өбөлгө түзүүдө. Кээ бир мите курт оорулары уйдун, койдун же чочконун этин жетиштүү бышырбаганда, ошондой эле туздалган чийки балыкты жегенде жугат. Ал эми кээ бир учурларда мите курт ооруларын чымындар, курт-кумурскалар жана жогоруда айткан ит, мышык, кой, уй жаныбарлары таратат. Мал сойгондо илетке чалдыккан өпкөнү жеп болду үпкө беребиз. Же ачык таштап койгон учурлар да болот. Бул учурда
жолбун иттерге жем болот да эхинококкоз оорусун таратууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андыктан биз метеокурт ооруларын алдын алуу иш-чаралары жөнүндө канчалык көп айтсак дагы ашыктык кылбайт. Ошондуктан жогорудагы биз айткан эрежелерди болдурбай коюу чоң мааниге ээ. Баарыбыз метеокурт ооруларынан сактанышыбыз керек. Ошондуктан биз сиздерге метеокурт ооруларынан кантип сактануунун жолдорун айтып берели. Метеокурт ооруларынан сактануунун эң негизгиси оорунун алдын алуу. Ооруну дарылагандан көрө анын алдын алган жакшы эмеспи? Ошондуктан эң биринчиден жекече жана коомдук гигиенаны сактоо, санитардык гигиеналык эрежелерди так аткаруу оорунун алдын алуунун эң негизги жолу болуп эсептелет. Оорунун негизги себеби кир колдон болгондуктан баланы кичинесинен тартып тамак ичер алдында, мектептен, дааратканадан, мал карагандан жана сырттан ойноп келгенден кийин колдорун жакшылап самдап жууганга көндүрүш керек. Ошондой эле жаныбарлар менен ойноп келгенден кийин да колун сөзсүз самдап жуушу зарыл. Жашылча жер жемиштерди жана огороддон алынган ашкөк чөптөрүн жер алдында аларды таза сууга тазалап жуу керек. Андан сырткары жаш балдарды жолбун иттер менен ойноосуна тыюу салуу жана жолбун иттерди жок кылуу керек. Эхинокок менен ооруган малдын ич этин, боорун же өпкөсүн, суурдун этин, үй жана талаа тичкандары менен иттерди таптакыр тамактандырбоо. Андай малдын ич этин өрттөп же жерге көмүп коюу, мал союлган жерге иттерди жолотпоо негизги алдын алуу чаралары болуп эсептелет. Үйдө баккан иттерди жылына 4 жолу дегельминтизациядан өткөрүп туруу бул метеокурт ооруларынан сактануунун эң негизги жолдору болуп саналат. Эң негизгиси баарыбыз метеокурт ооруларынын алдын алуу иштерин активдештирүү, аларды табуу, туура дарылоо менен токтолбостон элибиздин санитария жана гигиена боюнча билим деңгээлин жогорулатуу менен аны практикада колдонууга үгүттөө жана ошондой эле метеокурт ооруларын координациялоо зарыл. Мындай иш-чаралар бир гана метеокурт ооруларын азайтпастан, айлана чөйрө аркылуу жугуучу башка жугуштуу оорулардын азайышына да таасир этет. Ошондуктан метеокурт оорулары алдын алалы, метеокурт ооруларынан сактаналы. Анткени өзүбүздүн ден соолугубуз өзүбүздүн колубузда.